Могул магазинден барып хозяинди сурасак, бул эң мындай өтпөй калган товарлардын акыркысы болуп алып атасыңар дейт го. Түп айылына таза суу түтүктөн өткөрүү учурунда одоно эрежени бузуулар, жараксыз түтүктөр колдонулуп жатат деген видео Instagram социалдык тармагынын колдонуучусу тарабынан жарыяланып, жергиликтүү элдин ортосунда ызы чууга себеп болгон. Тастыкталбаган маалымат эл арасында тарап, суроолорду жараткан. 8 октябрда Түп району акими Тимур Мадияровдун тапшырмасынын негизинде акимдин биринчи орун басары Руслан Сарымсаков, айыл өкмөтүнүн башчысы Улан Турганбаев жана Түп таза суу мекемесинин жетекчиси Улан Сагындыковдун катышуусунда жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жарандар жаралган суроолорго жооп алып, тиешелүү мекеме жетекчилерине тапшырмалар берилди. Алып туруп, 2 кудукка койгондон кийин эсенби арестке алды. Экскаваторлар туруп калды. Бир күн туруп калганында ошо күнү алдырттырдык. Мына менде тигил эмеси турат. Ушул шланглардан барып заводдон билип келгенбиз. Сайкештик сертификаты бар, сертификат соответствиясычы. Ал акча частныйга келди, акчагачы иштеп баштадык. Экскаватор бузулду. Бортовой полный жасалды. 15 күн жатты. Ал акча элден чогулган ошол акчанычы өзүмдүн акчамды кайра экскаватор жасаттырдык. Апарып туруп колхозго токтотуп салган жокпу, сен жасап бер депчи. Ошол акча менен иштеп атабыз, кайра жасап, иш жүрө берсин деп туруп. Жерлерде чынын айтканда 1 метр калыңдыкта кум төгүлөт. Өтө таштак жерлерде да табиякты топурага курай буткызып. Сатылып алынган турбалар, ПВХ турбалар, заводдун сертификаты бар, 10 атмосферага чыдайт, шакеси сертификаты бар. Унипласт фирмасыныкы. Сырты 20, ичи 15 стандарт. Бардык жерлерде жаңы суу кирип атканда элге таратууда ушул шлангалар колдонулуп жатыптыр. Андан кийин казуу иштерин жүргүзүүдө экскаватор основной жаңы суу системасынан 1 метр жолдун ортосуна алып казылынып атат. Анан бул жерде суроо жаралып атпайбы, кийин асфальт болгондо кандай болот депчи. Бул турбалардын ушул 10 атмосферага чыдайт деген гарантиясы бар, кепилдиги бар турбалар. Анан биз деле ушул башка жерлердин практикасына таяндык да, шаар болуп, үстү асфальт басылып калган көчөлөрдү деле элге таратууда ушундай эмнеле асфальттын астында калып аткандыгын көргөндүгүбүздөн кийин ушундай жолго бардык. Айласыздан. Анткени жолдун эл жашаган тарабына ала албагандыгыбыздын себеби ошол красный линияда бардык жерде алынбагандыгынан жана кээ бир көчөлөрүбүз мындай кенен эмес тар болуп калгандыгына байланыштуу жолдун сырт жагын ала алган жокпуз, ич жагын алып атабыз. Ушул калгандары мисалы үчүн бир кудуктан 10 кожолук, максимум 10 кожолук тарта алып атат. Анткени биздин элге таратуучу жанакы гребенка деп койгон распредкабыз бул 40 диаметрдеки турба менен жасалып атат. Башка жерлерге коюп жүргөн, арест программасына иштеп жүргөн балдардан сураганыбызда башка жерлерде алар 32лик диаметр менен коюшуп, максимум 8ге тартабыз дешти да. Анан ошо 40 турба менен жасалса 10 кожолукка тартыла алат дегендиктен ошол 10 кожолук максимум коюп атабыз. Мурда ошол основной негизги подрядчик жасап кеткен жумуштарда 10 кожолуктан ашып кеткен жерлерге подрядчиктер дагы бирден кудук таратып берүү кепилдигин алышкан. Ошону жылыштырып максимум 10 кожолук. Кээ бир жерлерде бурулушка чейин 9 үй болуп калат, 8 үй болуп калат. Ошондой кылып туруп кошуп келе жатабыз. Бул газды биз өзүбүздүкүнө тиешелүү жерде киргиздик. Кирди. Айыл өкмөт суу эмеси водоканалда дейби? Водоканалдар киргизди. Анан өзүбүзгө тиешелүү киргизди. Ар жакты мына азыр казып киргизген атышат. Ыраазыбыз. Түшүндүр эмеден акимияттан келип, эмелер келип, специалисттер келип эмет берди. Айтып беришти. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 1093-беренесине ылайык. Туура эмес, жалган маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарын же интернет булактары аркылуу таратып, коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укугу менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга алып келген же мыйзам менен корголгон коомдук же мамлекеттик кызыкчылыкты бузууга алып келген учурда
Эгер бул кылмыш жазасы катары каралбаса, анда жеке адамдарга 200 эсептик көрсөткүч 20 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч 65 000 сом айып салынат. Укук бузуу протоколдору ички иштер органдар тарабынан түзүлүп, сотторго жиберилет. Керим Мамбеталиев, Түп району, Түп пресс.